Кыргыздын мыкты сулуу балбан кызы Мээрим Жуманазарова айылда чөп жүктөп жүрөт деген кабар тарады. Муну менен биз бул кыздын жөнөкөйлүгүн айтып кетебиз. Кыз келиндер күрөшү боюнча 68 кг салмакта дүйнөнүн учурдагы чемпиону, Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарынын коло байгесинин ээси Мээрим Жуманазарова өзү туулуп өскөн Талас облусуна барып, айылда чөп жүктөп жүрөт. Балбан кыз чөптө жүргөн сүрөтүн Instagram баракчасындагы Stories бөлүмүндө жүктөдү. Сүрөттө Мээрим Жуманазарова колуна айры кармап жүргөнүн көрүүгө болот. Мээрим Жуманазарова октябрь айында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунун финалында япониялык Рин Мияджи менен кескелип, атаандашынын далысын жерге таза басып жеңишке жеткен. Видеобузга лайк басып, жана каналыбыздагы эң эле туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы баскандан соң жандагы коңгуроочону сөзсүз унутпастан басып коюңуздар.